Дүйнө жүзүнө өзүн эле таанытпастан бүтүндөй кыргыз элин чогуу тааныткан Залкар улуу жазуучубуз Айтматов Чыңгыз Төрөкулович 1928 жылдын 12 декабрында Талас облусуна караштуу Шекер айылында жарык дүйнөгө келген. Атасы Төрөкул мамлекеттик кызматкер, ал эми апасы Нагима Хамзаевна улуту боюнча татар. Театрда актриса болуп эмгектенген. Залкар жазуучубуз Чыңгыз Айтматовдун балалык чагы улуу ата мекендик согуштун жылдарына туура келген. Башына көптөгөн кыйынчылыктар түшкөнүнө карабастан, ошол кыйынчылык мезгилдерде колхоздун салык топтоочусу болуп эмгектенген. Согуш бүтүп, мектепти аяктаган соң Жамбылдагы зооветеринардык техникумга өтөт. Ал жерде ийгиликтүү аяктап, Кыргыз айыл чарба институтуна окууга кирет. Гезиттерде башкы редакторлук кызматка чейин жетип, көптөгөн мамлекеттик кызматтарда иштеген. Чыңгыз Айтматовдун чыгармачылыкка кызыгуусуна себепчи болгон бул анын чоң энеси Айымкан да болушу мүмкүн. Анткени ал Чыңгыз Айтматов кичинекей кезинен баштап эле түрдүү жомокторду, уламыштарды, керек болсо Манас эпосундагы айтып берчү. Улуу жазуучубуз кичинекей кезинен баштап эле аягагандай зээндүү болчу. Алгач 5 жашында эле сыйлыкка ээ болгон. Анын сыйлыгы 1 жилик эт болчу. Бир күнү жайлоодо колхоздун эң мыкты деген асыл малы өлүп калат. Ал өлгөн жер уу шиберлүү уу саз деген жер эле. Аны текшерүү үчүн келген комиссия орус киши экен. Ал кыргызча билбейт. Ал эми жылкычылар орусча билишпейт. Жылкынын кантип өлгөнүн эч ким айтып бере албайт. Мына ошондо Айымкандын небереси Чыңгыз орусча билет эле дешип, Чыңгызды чакыртышат. Чыңгыз Айтматов ошондой эле зендүүлүгүн көрсөтүп, тартынбастан бул жылкы уу чөптү жеп өлгөнүн түшүндүрүп айтып берет. Мына ошондон кийин окуянын чоо-жайын түшүнгөн жылкычылар аны мактап, жактап, бир чоң жиликти колуна эмгек акы катары беришет. Эң алгачкы аңгемеси «Гезитчи Дзүйө» деп аталат. Ал 1952 жылы жарык көргөн. Ак кеме, Биринчи мугалим, Гүлсарат, Бетме-бет, Атадан калган туяк, Эрте келген турналар, Ак жаан, Асма көпүрө, Кассандра тамгасы, Тоолор кулаганда жана башка көптөгөн чыгармалары бүткүл дүйнөгө таралып, 170 тилге которулган. Жазуучубуздун чыгармалары кыргыз киносунда дагы бар. Кызыл алма, Ак кеме, Биринчи мугалим, Мен Тяньшань, Саманчынын жолун биз экрандардан көрүп жүрөбүз. Силер дагы бул кинолорду көргөнсүңөр. Эгер көрбөгөн болсоңор, сөзсүз түрдө көрүүнү сунуштаймын. Айтматовдун алгачкы жубайы Керез Шамшыбаева. Ал медицина тармагында эмгектенген. Андан Санжар жана Аскар деген уулдары бар. Ал эми кийинки жубайы Мария Айтматова кино тармагында иштеген. Андан Ширен аттуу кызы жана Элдар аттуу уулу болгон. Демек жазуучубуздун урпагын улаган 3 уулу жана 1 кызы болгон. Саманчынын жолу деген чыгармасын Чыңгыз Айтматов өзүнүн атасы менен апасына арнап жазган деген дагы кызыктуу маалымат бар. Жазуучубуз тууралуу дагы 2 кызыктуу факт. Алардын биринчиси машина айдай алган эмес, экинчиси англис тилин үйрөнгөн эмес. Дүйнөгө белгилүү болгон кыргыз жазуучусу Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларын окуп, аны менен сыймыктанышыбыз керек балдар.